Эгоизм бул адамдын өз кызыкчылыгын башкалардан жогору коюусу, өзүн биринчи орунга коюп жашоосу. Психологияда бул көрүнүш жаш куракта көбүрөөк байкалат, анткени инсан жаңы калыптанып жаткан болот. Бунун эки көз карашы бар. Эгоизмдинчи кээ бирки учурда жаш кезинде эле ата энеси эгоизмге тарбиялап коет. Балага жекече мамиле кылуу, балага жеке бөлмө берүү, жада калса баланы чөйрөдөн бөлүү. Себеби баласын артык көрүү. Жана бала ошондой тарбияга, ошондой мамилеге көнүп калат дагы, бала чоңойгондо дагы адан үзүлө албайт, бөлүнө албайт дагы. Ошол нерсени аркасынан ошондой жалгыздыкты күсөгөн балдар бар. Себеби мен бардыгы мага болсун деген балдар бар. Эгоизмди күчөтүп койгончу. Эгоизм же болбосо өз кызыкчылыктарына артыкча баа берүү бул өзүн биринчиге коюу ченеминен ашканда адам өзү коомдон ажырап калат. Бул нерсе көп учурда баланын жаш кезинде кызыкчылыктары эске алынбай, материалдык жана моралдык муктаждыкта чоңоюусу да себепкер болот. Жаш кезинен үнү угулбаган бала келечекте бул укуктар колуна жеткен соң эски таарыныштардын бугун чыгарууга аракет кылат. Ата эне жанагындай балага канчалык туура мамиле кылгысы келип, жанагы баланы коомчулукка сен коомчулук менен бирге чоңоюш керексиң, коомду караш керексиң, коомдо кандай тарбиялар болуп жатат, кандай бири-бири менен байланыштар, себеби сен өзүң жалгыз, бир ийгиликке жетишиң өтө кыйын болот. Сени курчап турган чөйрө бул сенин ким экениңди аныктайт деп коомчулукка кошсо, балада мындайча айтканда коомчулук менен мамилени катнашты түзүү пайда болот да. Эгоизм өз жолуна карай ашыкча, ашкере же нормада болгон учурда адамдын коомдогу өнүгүүсүнө оң же терс таасир берет. Эгоизмдин оң жактары өзүн коргой алат, максаттарына жетүүгө аракет кылат, өзүнүн баалоосу жогору болот. Ал эми терс жактары башкалар менен мамиле начарлайт, жалгыздыкка алып келиши мүмкүн. Бирок азыркы учурда, көпчүлүк учурда ошол бала коомчулуктан же болбосо бирөөдөн эч нерсени күтө албай калган учурдан да пайда болушу мүмкүн. Мисалга айтканда, бардыгын мен өзүм кылыш керекмин. Мага эч ким даяр жашоосун бербейт. Мага эч ким жакшы жашоосун бербейт. Мен күтпөш керекмин бактымды кетирип. Мен бул жашоого келдимби? Мен өзүм аракет кылыш керекмин деп, мындайча айтканда, трезвый ум менен өзүнүн гана күчүнө ишенип, өзүнүн гана жыргал жашоосун түзүп, ошого багыттаган адамдын мамилеси дагы эгоизмге ошошуп калат да. Бирок ал эки нерсени биз мындай окшоштурбаш керекпиз. Мындайча айтканда, ал өзү самостоятельный адамдын жанагындай адамдык жоопкерчиликти мойнуна алуу жана жаш кезинде ата энеси ошол өзүмдүкчүлүккө үйрөтүп койгон учурлар каралат да. Адам өзүн сүйүүсү, жакшы көрүүсү, урматтоосу табигый көрүнүш. Бирок бул чектен ашпаган деңгээлде болгону оң. Анткени сиздин чек араңыз бүткөн жерде башкалардын укук чек арасы башталат. Баланс сакталса, адам өзүн да башкаларды да сыйлаган гармониялуу инсан болуп өсөт.